17 bölüm. Hicrattın 9-жылы. Айлана çöyrөгө аким жана зекет топтоо кызматкерлеринин жиберилиши. Hicrattın 9-жылы Muharram айы. Бул мезгилге чейин көптөгөн уруулар исламды кабыл алышып, бир топ мамлекет ислам мамлекетине расмий түрдө кошулган. Бул мамлекеттердин башчыларына милдеттерин түшүндүрүү керек болчу. Бул максат менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жылдын Мухаррам айында кээ бир ислам мамлекеттерине акимдерди дайындап, калктан зекет жыйноо үчүн атайын кызматкерлерди жөнөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зекет жыйноодо төмөнкү буйругун берет. Калктын кемчиликтерине карай кечиримдүү болгула жана малдарынын эң жакшысын тандап алуудан сактангыла. Кээ бир уруулар зекет ибадатын абдан жакшы кабыл алышып, жан дили менен аны аткарууга киришкен. Кээ бирлери алгач жактырышкан жок, бирок акыры алар дагы зекет бере башташкан. Мадинага уруулардын өкүлдөрүнүн келе башташы, Меккенин алынышы исламдын эң улуу жеңиши болгон. Анткени бул жеңиштен мурун бутпарастар менен мусулмандар салгылашып келген эле. Акыры мусулмандар жеңип чыккан. Арабиядагы ар кайсы уруулар көп жылдардан бери уланып келе жаткан мусулман бутпарастар согушуна байкоо жүргүзүп келе жатышкан. Алар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өз коому Курайштар менен болгон согушта кандай жыйынтык чыгаарын күтүшкөн. Ал өз уруусу менен согуша берсин. Эгер ал коомуна үстөмдүк кылса, анда ал чыныгы пайгамбар дешкен. Мына ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул чоң таймашта акыры жеңип чыккан эле. Эми башка уруулар үчүн бир гана жол бар болчу. Мүмкүн болушунча эртерээк барып, ислам мамлекетине кошулуп, анын коргоосу астына кирүү. Анткени бутпарастардын ошончо жылдан бери өчүрө албаган ислам нурун алар дагы өчүрө албашын жакшы билишчү. Ушул себептен улам Хижраттын 9-жылынын башынан баштап Мекке жеңишинен кийин эле исламды кабыл алуу үчүн башка уруулар Мадинага агылып келе башташат. Ошондуктан бул жыл өкүлдөр жылы деп аталган. Тамим уулдары, Асад уулдары, Тай уруусу, Бали уулдары уруусу сыяктуу көптөгөн уруулардын өкүлдөрү келип жатты. Келгендердин бардыгын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абдан жакшы тосуп алып, жакшы сыйлап турду. Бардыгы Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жакшынакай адеп ахлагына таң калышып, журттарына ыраазы болуп кайтып жатышты. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Нажашинин өлүмү тууралуу кабар бериши жана жаназасын окушу. Хижраттын 9-жылы Ражап айынын бир күнү эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен отурганда, бүгүн силердин Аллахка чын ниети менен ишенип, кулчулук кылган боордошуңар о дүйнө сапар тартты. Тургула, анын жаназасын окуйлу дейт. Сахабалар дароо Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам аркасына тизилишип жаназага турушат. Намаздан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам боордошуңар Нажаши Асхама үчүн Аллахтан кечирим сурадык дейт. Ошондо гана сахабалар Нажашинин өлгөнүн билишкен. Мадинага ошондон бир жума өткөндөн кийин келген адам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан күнү Нажашинин өлүгүн билдирет. Нажаши Хижраттын 7-жылында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жазган каттан улам исламды кабыл алып, мусулман болгон эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам зайыптарынан бир ай бөлөк жашашы. Хижраттын 9-жылы ислам нуру Арабия жарым аралын өз нуруна толугу менен бөлөгөн эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам колунда бир топ байлык бар болчу. Ислам мамлекетинин байлыгы көбөйүп, мусулмандардын жашоо турмушу кыйла оңолуп калган эле. Бирок мынчалык көп байлыкка карабастан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карапайым жашаганды баарынан артык көрчү. Ушуну менен бирге Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жубайлары аялдардын жаратылышында бар болгон кооз буюмдарды, мал мүлүктү жакшы көргөн үчүн эл сыяктуу бай жана ырахат жашагылары келишкен.
Ушул ой максаттарын кээде пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам билдирип турушчу. Биз деле башка аялдардай эле жасалгалуу буюм тайымдарды каалайбыз. Анан ар бир өзүнүн каалоо тилектерин айтышчу. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жупуну жашагандай эле зайыптарынын дагы жупуну жашашын каалачу. Ошол үчүн алардын өтүнүчтөрүн аткарчу эмес. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир адаты бар эле. Асыр намазынан кийин зайыптарын кыдырып, ал абалдарын сурап, муктаждыктарын аныктачу. Кеч киргенде кезек кимде болсо, ошол зайыбынын үйүнө барып кончу. Калган зайыптары ошол үйгө чогулушчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам тууралуу айтып берип, шариаттын өкүмдөрүн чечмелеп берчү. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул зыяраттарында жубайлары ар бири колунан келишинче бир нерсе жегизип сыйлачу. Бир күнү Азирети Зейнеп бинти Жакштын үйүнө бир карапа бал келет. Азирети Зейнеп энебиз пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ар бир келишинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абдан жакшы көргөн бул балдан шербет жасап берчү. Ошол себептен ал Азирети Зейнеп энебиздин үйүндө демейдегиден көбүрөөк калар эле. Азирети Айша энебиз муну дароо байкап, себебин билип алат. Азирети Айша энебиз менен Азирети Зейнеп энебиздин ортосунда кандайдыр бир атаандаштык бар болчу. Ушул себептен улам пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жубайлары экиге бөлүнүп алышкан. Азирети Сауда, Сафия жана Хавса энелерибиз Азирети Айша тарапта, Азирети Умму Салама, Умму Хабиба, Маймуна жана Жувария энелерибиз болсо Азирети Зейнеп тарабында эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Азирети Зейнептин бөлмөсүндө көбүрөөк калышынан Азирети Айша энебиз кызганчу эле. Өзүнө талапташ зайыптарды жыйнап мындай дейт: О Аллахтын элчиси, кимибизге келсе да мынтип сурайлы. О Аллахтын элчиси, эмне магafir жедиңизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жок деп айтат. Анда бул эмне жыт деп сурайбыз. Албетте, Зейнеп мага бал шербетин ичирди дейт. Анда биз, демек, бал аарылары Урфут дарагынан бал топтогон экен да дейбиз. Магафир Урфут дарагында болуучу таттуу, бирок жыты жагымсыз чайырдын аталышы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул чайырдын жытын абдан жаман көрчү экен. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хавсанын бөлмөсүнө кирип барганда: О Аллахтын элчиси, эмне магafir жедиңизби? Жок. Анда бул эмне болгон жыт? Зейнеп бинти Жакштын үйүндө бал шербетин ичтим. Анда бал арысы Урфут дарагынан бал жыйнаган экен да. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны экинчи ичпейм деп ант кылат. Эми бул антымды сен эч кимге айтпагын. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зайыптарын бири-бири менен начар мамиледе болушпасын деген максатта адал болгон балды жебей калган. Ошондо Алла Тааладан төмөнкү аят келет: О пайгамбар, эмнеге сен жубайларыңдын ыраазычылыгын каалап, Аллах сен үчүн адал кылган нерсени арам кылып аласың? Ошондо да Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Азирети Хавса энебиз пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сырын жашырбай Азирети Айша энебизге билдирет. Андан кийин калган зайыптары да билип алат. Аны Алла Таала пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам ыйык кабары аркылуу билдирет. Пайгамбар аялдарынан бирине, Хавсага, бир сөздү жашыруун айткан эле. Эми качан Хавса ал сыр тууралуу Айшага кабар бергенде жана Аллах Жебрейил периште аркылуу пайгамбарды Хавсанын бул кылыгынан кабардар кылганда, ал Хавсага өзү кабардар болгон нерсенин кээ бирин билдирди жана кээ биринен жүзүн бурду, билдирбеди. Анан качан пайгамбар Хавсага өзү кабар берген нерсенин кээ бири тууралуу кабар бергенде, ал ким сизге бул кабарды берди деген эле. Пайгамбар мага билүүчү жана кабардар Аллах кабар берди деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аяттан кийин Азирети Хавса энебизге эскертүү берет. Бирок Азирети Айша энебиз
ага болушат. Экөө биригип алып кайра баягы жыргал турмушту эңсешип, ошол тууралуу кээ бир нерселерди талап кылышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул абалга өзгөчө капа болот. Зайыптарынын бири-бирин көрө албай жаткандарына ого бетер көңүлү чөгөт. Андан кийин бакубат жашоонун акыретке салыштырмалуу мааниси жок экенин түшүндүрүү жана зайыптарынын ортосундагы кызганычты жоюу үчүн зайыптары менен бир ай жашабоого ант кылат да машраба деп аталган бир чарпаяда жалгыз жашай баштайт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул абалы сахабаларды сарсанаага салат. Алар зайыптары менен ажырашып кеттиго деп ойлошот. Азирети Умар бул окуяны төмөнкүчө эскерет. Мадинанын Авали деген жеринде жашачумун. Амсарлардан бири коңшум бар эле. Ал экөөбүз кезектеше пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам зыярат кылып турчубуз. Ал барса мага, мен барсам ага, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Аллахтан келген ыйык кабар жана башка жаңылыктарды айтып турчубуз. Бир күнү кезек анда эле. Түн бир окумда эшигимди катуу ургулады. Эшикти ачсам, бизде чоң бир бале басты деди. Эмнеге? Эмне? Гассанилер Мадинага кол салыштыбы? Жок. Андан да жаман нерсе болду. Аллахтын элчиси зайыптары менен ажырашып кетиптир. Эртеси багымдат намазынан кийин Мадинага түштүм. Хафсанын жанына бардым. Ыйлап жатыптыр. Эмнеге ыйлап жатасың? Кызым дедим. Мен сени Аллахтын элчисине каршы чыкпа, андан бир нерсе сураба дебедим беле. Пайгамбарыбыз силер менен ажырашып кеттиби? Билбейм. Аллахтын элчиси азыр каерде? Могу жердеги машбарада. Айткан жерине бардым. Кызматчысы Рабах бар экен. Рабах, мага уруксат сурачы, ага кирейин дедим. Рабах ичкери кирип кайра чыкты. Тилегиңди айттым, унчуккан жок. Анан мечитке бардым. Сахабалар капалуу отурушуптур. Кээ бирлери ыйлап алган. Мен бир аз отурдум. Бирок жанымды коерго жер таппай буулугуп кеттим. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кайра бардым. Уруксат сурасам, кайра эле унчукпаптыр. Мечитке дагы бир жолу барып келдим. Акыры мындай дедим. Рабах, мен Аллахтын элчисин көргүм келип жатат. Уруксат сура. Эгерде мени Хафсаны коргойт деп ойлосо, айткын. Эгер Аллахтын элчиси буйрук берсе, Хафсанын башын кыя чабамын. Акыры уруксат берилип, ичкери кирдим. Аллахтын элчисине салам бердим. Жаткан төшөгө катуу чий болгондуктан терисинде изи калыптыр. Эки жакты карадым. Бир уу чарпа, анан илинип турган тери бар экен. Көзүм жашка толуп чыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эмне ыйлап жатасың? Деп сурады. О Аллахтын элчиси, кантип ыйлабайм. Кисралар, кайсарлар дүйнөнү бийлеп жыргалга батып жатканда, сиз Аллахтын эң жакшы көргөн кулу болсоңуз, мынчалык жупуну жашап жатасыз. О Хаттаб уулу Умар, каалабайсыңбы? Дүйнө алардыкы. Акырет жыргалы биздики болушун. О Аллахтын элчиси, зайыптарыңыз менен ажырашып кеттиңизби? Жок. Мунукканда абдан сүйүнүп кеттим. Аллаху акбар деп жибердим. Анан сахабалардын бардыгы кайгырып отурушат. Барып аларга болгон ишти айтайынбы? Макул дегенден кийин жүзүнөн сумсайганы таркап жылмайды. Андан чыгып мечитке бардым да үнүмдүн бардыгынча Аллахтын элчиси зайыптары менен ажырашкан жок деп кыйкырдым. Бир ай өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зайыптары менен аралашып сүйлөшө баштайт. Ошондо төмөнкү аят түшөт. О пайгамбар, жубайларыңа айткын, эгер силер дүйнө жыргалын жана анын кооздуктарын каалап турган болсоңор, анда келгиле. Мен силерди ошол нерселерден пайдаландырайын да жакшы гана жолго салып коеюн. Эгер Аллахты, анын пайгамбарын жана акырет коргонун кааласаңар, анда шек күмөнсүз Аллах силердин араңардагы жакшы иштерди кылуучулар үчүн чоң сыйлыкты
бейишти даярдап койгон. Бул аят боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарына эки нерсенин бирин тандап алгыла деп сунуш кылган. Же дүйнөнүн жылтыр жултурун, же Аллах менен анын пайгамбарын. Аят түшкөн учурда ал Азирети Айша энебиздин бөлмөсүндө болчу. Алгач ыйык кабарда билдирилген маселени ага айтат. Айша энебиз дароо Аллахты жана пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам тандай турганын билдирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Айшанын жообуна күлүмсүрөйт. Калган зайыптары дагы ошондой эле жооп беришет. Ошентип, алар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам чындап берилгендигин далилдешкен. Табук согушу. Хижраттын 9-жылы Ражаб айы 630-жыл. Хижраттын 9-жылы айланага исламдын кенен жайылган жылы болду. Бул жылы ислам мамлекети толук бутуна туралган, көптөгөн уруулар, мамлекеттер ушул жылы исламды кабыл алган. Бирок исламды көрө албаган душман мамлекеттер да бар эле. Алардын бири ошол доордун эң күчтүү саналган мамлекеттеринин бири болгон Византия империясы эле. Өкүмдары Гераклий айылына чөйрөдөгү христиан арабтардын тукуруусу менен ислам мамлекетине каршы кол курайт. Бул максатта Жузам, Лахм, Амела, Гассан уруулары Гераклий башкарган кошуунга кошулат. Мусулмандарды жок кылуу үчүн Мадинага селдей каптап келип чабуул коймокчу болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо мындан кабардар болуп, согушка даярдык көрө баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тигил же бул согушка чыгарда максатын ачык айтчу эмес, башка бир жерге бара тургансып, этияттык менен иш кылчу. Бул жолкусунда андай кылбай, сахабаларына бара турган жердин узактыгын, канча азык кереги бар экенин анык билдирет. Мадина согушка даярданып жатканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айылына чөйрөдөгү мусулман уруулардан согушка адам сурайт. Байлардын жардамы. Ошол жылы кургакчылык өкүм сүрүп, согушка катыша турган мусулмандардын кие турган соотуна, кармай турган курал жарагына жана башка согуштук даярдыкка керектелчү акча аз эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бай мусулмандарды жардамга чакырат. Мусулмандар дароо жардамга келишет жана колунан келгенин аябастан ортого төгүшөт. Азирети Умардын жардамы. Азирети Умар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чакырыгын угуп, өзүнчө бүгүн Абу Бакырдан өтүп кетем го деп ойлогон. Мүлкүнүн тең жарымын алып, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөңө эмнени калтырдың деп сурайт. Сизге алып келгендин жартысын деп жооп берет. Азирети Абу Бакырдын жардамы. Азирети Абу Бакыр бардык байлыгы болгон 4000 дирхам, 1 дирхам 3 грамм күмүшүн алып келет. Азирети Умар анын канча алып келгенине кызыгып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөңө эмнени калтырдың деп сураганда, Азирети Абу Бакыр аларга Аллахты жана анын элчисин калтырдым деп жооп берет. Азирети Абу Бакырдын бул жакшылыгынан таасирленип, көзү жашка толгон Азирети Умар: "О Абу Бакыр, сен дайыма жакшылык кылууда менден ашып кетесиң. Эми сенден такыр албай турганымды толук түшүндүм" дейт. Азирети Усмандын жардамы. Зиннурайн деген лакап аттын ээси Азирети Усман ошол кезде Шамга соода сатык менен бара турган бир кербен даярдаган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согуш үчүн жардам сураганда, Шамга кербен жөнөтүүдөн баш тартып, кербенинде эмне бар болсо бардыгын алып келип, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам тапшырат. Мындан сырткары 50 ат жана 1000 алтын теңге берген. Азирети Усмандын бул жардамы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О жаратканым, мен Усманга ыраазымын, сен да ыраазы бол" деп дуба кылат. Азирети Абдурахман бин Ауфтун жардамы. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чакырыгына Азирети Абдурахман бин Ауф да өз салымын кошуп, 4000 дирхам кошуп, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллахтын элчиси,
Bul 4000 dirhamды sizge arnadım. Üy bilemede uşunçalık kaltırdım degende, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ağa alıp kelgenine da kaltırganına da Allah bereket bersin dep dua kılgan. Uşul kasiyetli duadan ulan bolgondur. Abdurrahman bin Avf giyin göz jumganda artta kalgan 4 ayalının ar birine gana 18.000 miskaldan altın muras kalgan. Bir sağ kurma menen jardam bergen adam. Abu Akil bir sağ kurma menen Paygambarыбызга sallallahu aleyhi ve sellem gelgen jana mınday degen. O Allah'tın elçisi, 2 sağ kurma üçün bir gün geçke su taşıp işledim. Jartısın üy bölümü, jartısın sizge alıp gelip, Allah'tın ıraazçılığına jetkim gelet. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ağa abdan razı bolup, Allah alıp kelgen nersengdi da, üy bölümü kaltırgan nersengdi da, berekeli kılsın dep dua kılat. Dağı bir gedey musulman Paygambarыбызga sallallahu aleyhi ve sellem gelip, o Allah'tın elçisi, kolumda sadakaga bere turgan eş nersem jok. Birok men tömönkü sözümdü sadaka katары bergim gelet. Şıldıngdagandardı, uşaktagandardı, jamandagandardı geçirdim deyit. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Allah sadakаңды kabul kılsın. Sen sadakası kabul alıngandardan tizmesindesin deyit. Musulman ayaldardın jardamı. Musulman ayaldardağı kolundan gelişinçe jardam görsetip, söykö, şuru, bilerik, jana başka jasalga buyumdарын alıp, Paygambarыбызга sallallahu aleyhi ve sellem gelişken. Mına uşul jana jogorуда berilgen jardamдар arkылуу soğuşka dayardık görülüp, gerekli kural jaraktar, giyimler jana unalar satılıp alıngan. Ыйлagandar, soğuşka katışını kaalagandar öte köp bolçu. Bay sahabalardın jardamı menen alardın bаарынын камылгасы бүтүp кетпеген, чама чаркы толук эместер Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип, эптеп сапарга кошо ала барышын өтүнүп жатышты. Бирок кээ бирөөнө минген унаа жетпей, кээлерине курал жарак же жол азыгы кем болуп тургандыктан аларды кошуунга кабыл ала албай турду. Тилеги канаттандырылбагандардын арасында Баккаун, ыйлагандар деген ат менен белгилүү болгон атактуу 7 сахаба бар эле. Салим бин Умайр, Амр бин Хумам, Улба бин Зайд, Ирбаз бин Сария, Абу Лайла, Абдулла бин Мугаффал, Харами бин Абдулла. Булар Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип, минерге унаа жана жолго азык түлүк сурап жалдырашканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге мингенге унаа жетишпей турат дейт. Муну угуп алар катуу кайгыга батып, көз жаштарын көлдөтүп кайтышат. Алла Таала бул ак жүрөк сахабалар тууралуу төмөнкү аятты түшүргөн. Ошондой эле согушка чыгуу үчүн сага унаа сурап келишкенде, сен силерге унаа таппай турамын дегениңде сарптаганга каржы таба албагандыгынан улам кайгыга батып, көз жаштарын төгүп кайткандарга, аргасыз көз жаштарын төгүп кайтышкан бул улуу сахабалар тууралуу жогорку аят түшкөн соң, колунда бар сахабалар бир-бирден каржылап, унаа менен камсыз кылган. Кайрадан 200-дүүлөр. Ысык, ачарчылык жана кургакчылык өкүм сүрүп турган чак. Бакчаларда мөмөлөр бышкан убак. Ошол кезде ар бир киши бактардын көлөкөсүндө эс алгысы келген мезгил болчу. Мына шундай кыйын кезеңде мусулмандар византиялыктарга каршы урушмак. А бирок көңүлдөрүндө Аллахтын сүйүүсүнүн ордуна дүнүйө мүлктү сүйгөндөр буга кантип чыдамак? Бул учурда баягы эле 200-дүүлөр кайрадан аракетке өтө баштаган. Алардын башчысы Абдулла бин Убай мусулмандарды бөлүп жаруу, ортолоруна дүрбөлөң түшүрүү үчүн мындай дейт: Мухаммед римдиктерди оюнчук деп ойлоп жатабы? Ал жана сахабалары туткун болгонун азыр мен көрүп тургансыйм. Калган 200-дүүлөр болсо, бул ысыкта согушка кантип чыкмак элек деп наалый башташат. Анан Алла Таала алардын сөздөрүнө каршы төмөнкү аятын түшүрөт. Табук согушуна чыкпай калып калган 200-дүүлөр Аллахтын пайгамбарына каршы иш кылып жаткандарына кубанышты жана мал жандары менен Аллах жолунда жихад кылууну жактырышпады.
Ошондой эле бири-бирине бул ысыкта согушка чыкпагыла дешти. Айткын, о Мухаммед, эгер алар түшүнө алышса, тозоктун оту ого бетер ысык. Эки жүздүүлөр болор болбос шылтоо менен согушка катышпоого пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам уруксат сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 85ке жакын эки жүздүүгө уруксат берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жагынан туура кылат. Согушка барып алып, согуш кычаган учурда сатып кеткенден көрө ушинтип баштан эле калып калганы жакшы болчу. Бул эки жүздүүлөр албетте пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам калып айтышкан. Алла Таала бул тууралуу Куранда мындай деген: тескерисинче, жалаң Аллахка жана акырет күнүнө ишенбей турган жана көңүлдөрүндө шек күмөн болгондор гана сенден согуштан калууга уруксат сурашат. Анткени алар өз күмөндөрүндө ийкаңжы болуп жүрүшөт. Ушундан кийинки аятта Алла Таала момундарды шек күмөндөн куткарган. Эгерде алар силердин сабыңарда бирге чыгышканда да силерге артыкча зыян кылган жана ортолоруңарды дүрбөлөңгө салыш үчүн гана желип жортуп жүргөн болушар эле. Ошондой эле араңарда аларга кулак салуучулар да табылган болор эле. Аллах залимдерди жакшы билет. Ислам кошууну даяр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык кыйынчылыктарга карабастан кошуунун даярдайт. Мусулман аскерлеринин саны 30 миңге жетет. Мунун 10 миңин атчандар түздү. Анан Мадинага Азирети Мухаммед бин Масламаны өкүл катары калтырат. Азирети Али да кошуун менен бирге Саниятул Вада деген жерге келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага кайрылып, Мадинадагы эки үй бүлөнү караш үчүн үйгө кайткын дейт. Азирети Али ыйлап, мени катын баланын жанына калтырып баратасыңбы дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны минтип жооткотот. Сен экөөбүз Муса менен Харундайбыз. Болгон бир гана айырма, менден кийин пайгамбар келбейт. Ушул сөздөн кийин гана Азирети Али дароо Мадинага кайтат. Азирети Алини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада эки жүздүүлөр бирдеме кылып жибербесин деген ой менен калтырган. Эки жүздүүлөрдүн бир тобу болор болбос шылтоолорду айтышып, Мадинада калып калгандары менен бирге эң чынчыл мусулмандардын үчөөсүнүн Кааб бин Малик, Хилал бин Уммайя жана Мурара бин Рабинин да кайдыгерлик мамиледен улам артта калып калганы өкүнүчтүү жорук эле. Булар тууралуу кандай кызык иштер болуп өткөнүн төмөндө баяндамакчыбыз. Кошуун жолго чыгардан мурун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошуундун башкы желегин Азирети Абу Бакырга карматат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарга табукту көздөй жүрүүгө көгүм киргенде буйрук берет. Алар жолго чыккандан 8-нчи күнү Хижр деген жерге барышат. Мадинадан 7 күндүк алыстыкта жайгашкан Хижр Азирети Салих пайгамбардын коому болгон Самуттарга түн ичинде Алла Таала тарабынан азап жааган жер болчу. Мусулмандар Хижр кудугунан суу алып, камырларын жуурый башташканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кудуктун суусун ичпегиле. Андан намаз үчүн даарат дагы албагыла. Ал суу менен жуурган камырыңарды төөлөргө жем кылып бергиле. Андан эч нерсе жебегиле дейт. Эртеси эртең менен ислам кошуунунда суу түгөнөт. Азирети Умар муну төмөнкүчө баяндайт. Ушунчалык суусаган элек, абдан алсырап, шайыбыз ооду. Арга таппай алдастап жаттык. Кала берсе, арабыздан бирөөсү төбөсүн союп, өркөчүндөгү сууну соруп жиберди. Анан кошуун менен бирге чыккан эле эки жүздүүлөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу өйдө төмөн сөз кыла башташат. Эгер Мухаммед чыныгы пайгамбар болгондо, азыр жамгыр жаадырмак. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын тилеген орундатуу үчүн Алла Тааладан жамгыр тилеп, алакан жайып дуба кылат. Колун түшүрө электеле асманда кара булуттар пайда боло баштайт. Акырындап жаап отуруп, акыры чакалап төккөндөй өткүн өтөт. Бардык мусулмандар суу каптарын толтуруп алышат. Эң кызыгы, жамгыр жалгыз кошуун турган жерге гана жааптыр.
Аны ал жерден geçişkende gana bilişet. Бул жамгыр албетте пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам берилген мужиза болчу. Муну менен ал чыныгы пайгамбар экенин дагы бир ирет далилдеп берген эле. Касванын жоголушу. Бир күнү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам төөсү Касва жоголуп кетет. Сахабалары бир топко чейин издеп таба алышпайт. Эки жүздүүлөр бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланышып, мындай ушактар атышат. Мухаммед пайгамбар экенин айтып, асмандан кабар берет. Бирок төөсүнүн кайда экенин билбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөздү укканда мындай дейт: Мен жалгыз Аллахтын билгендерин гана билемин. Андан башка эч нерсе билбейм. Анан минтип кошумчалайт: Азыр мага Аллах билдирди. Касва баланча жерде, баландай дарактын түбүндө, чылбыры даракка илинген бойдон турат. Дароо барып алып келгиле. Сахабалар чын эле айтылган дерек боюнча барышса, Касва дал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай абалда турган экен. Таап алып келишет. Табукка жеткенде ислам кошууну мээ кайнаткан ысык кумдак чөлдө узак жол басып, акыры согуш болчу жер Табукка 9 күндөн соң жетип келишет. Бирок ал жерде Византия армиясынан эч кандай дайын жок болуп чыгат. Рим императору согушка катуу дайындык көргөнү менен акыркы учурда коркуп, согушка киргенден баш тарткан эле. Азирети Абу Хайсаманын келиши. Азирети Абу Хайсама чынчыл мусулмандардан эле. Чынчыл мусулмандардан эле. Бирок негедир кайдыгерликтен улам ислам кошуунунан артта калган. Ислам кошууну Мадинадан кетип бир нече күндөр өткөн. Бир күнү ал жумушунан үйүн көздөй кайтып келет. Эки аялы эки жерге жанаша саябандуу чарпая куруп, айланага суу сээп шыпырып, муздак шербеттерди дайындап койгонун көрөт. Ошондо гана ойлонуп селт эте чочуп акылына келет. Саябандын эшигин тиктеп туруп калат да, аялдары өзүнө арнап даярдаган нерсенин баарын таштап сапарга камынып айтат: Кудай сактай көр, Аллахтын элчиси мээ кайнаткан ысыкта, кум учурган бороондо мойнуна курал жарагын асынып кетип баратса, мен байкуш саябанды убакта курсак сылап эки сулуунун жанында жыргап олтурам. Ушул дагы ыймандуулукпу? Анан аялдарына айтат: Кудай акы, Аллахтын элчисине барып көрүшмөйүн эч кимиңердин саябаныңарга кирбейм. Жолго азыккамдагыла. Ал Мадинадан дароо аттанып Табукка жетип барат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага: Абу Хайсама, сен башыңды жей жаздадың дейт. Жана анын чынчылдыгын эске алып кечирип, жакшылыгына дуба кылат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Табуктагы хутбасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Табукта мусулмандарга бир хутба окуйт. Силерге адамдардын эң жакшысын жана эң жаманын айтайынбы? Адамдардын жакшысы атынын же төөсүнүн үстүндө, же болбосо эки буту менен акыркы демине чейин Аллахтын жолунда иштегени. Адамдардын эң жаманы Аллахтын китебин окуп, андан эч пайдаланбай жүргөнү. Муну жакшылап билип алгыла. Сөздөрдүн эң туурасы Аллахтын китеби. Кармай турган болсоңор, такыбаалыкты бекем кармагыла. Диндердин кайырдуусу бул ислам. Сүннөттөрдүн кайырдуусу бул Мухаммеддин сүннөттөрү. Сөздөрдүн эң улуусу бул Аллах жөнүндө сүйлөшүү. Баяндардын эң жакшысы Курандагы баяндар. Амалдардын кайырдуусу Аллах мажбур кылган парыздар. Амалдардын эң жаманы кийин пайда болгон жагымсыз нерселер. Эң жакшы жол менен жашоо пайгамбардын жолу жана жашоосу. Өлүмдөрдүн эң улуусу шейттердин өлүмү. Сокурдуктун сокуру туура жолду тапкандан кийин кайра жаман жолго түшүү. Амалдардын кайырдуусу пайдалуу болгону. Сокурлуктун жаманы көкүрөктүн сокурлугу. Берүүчү кол алуучу колдон кайырдуу. Аз болсо да саз болгон нерсе
Göp bolup durup Allah joluna toskol bolgon nerseden jakşı. Geçirim suronun en jamanı ölüm kokodan algan gezdegisi. Ökününün en jamanı kıyamat günündögü ökünü. Katalarda en göp getirgendir, göp jalgan süylögendir. Baylıktın jakşısı can düynönün baylığı. Danışmanlıktın başı Allah'tan korku. Şarap, içimdik, bardık günöölördü bir jerge toptoğuçu. Jaştık, cindiliktin bir bölümü. Gireşilerdin jamanı süt korduk. En jaman azık, jetimdin akısın jeş. Baktılığı kişi, bul başka bir öge karap durup sava kalgan kişi. Hareket amaldar, natıcaları menen bağlı. Oy pikirlerdin jamanı, jalgandık jana kata түшүнүк. Момундун сөөгү күнөө, ошондой эле dini буйруктарга урматсыздык болуп саналат. Момунду өлтүрүү бул каапырдык. Момундун этин жеш, ал тууралуу ушак айтуу бул Аллахтын буйруктарына каршы чыгуу. Жалган нерсеге Аллахты аты менен ант ичкен кишинин айыбы акыры чубалат. Geçirim сураган киши Аллах тарабынан geçirilет. Ким ачуусун жеңе алса, Аллах тарабынан сыйланат. Ким зыянга учураган кезде сабыр кылса, Аллах ийгилик берет. Аллах кыйынчылыктарга чыдап, сабыр кылгандын сообун эселеп көбөйтөт. О жаратканым, мени жана үммөтүмдү кечире көр. Өзүм жана силер үчүн Аллахтан geçirim surayım. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чума оорусуна тиешелүү буйругу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Табукта жүргөндө Шам тарапта бир жерде чума оорусунун чыкканын угат. Бул тууралуу сахабаларына мындай дейт: эгерде силер жашаган жерде таун, чума пайда болсо, ал жерден чыкпагыла, качпагыла. Таун чыккан жерге да такыр кирбегиле. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол доордун шартында медицинадагы зарыл маселелердин бири болуп эсептелген карантин ыкмасын үйрөткөн болчу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен кеңешүүсү. Табук жергесинде турганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Шамга кириш керекпи же жокпу деген маселе боюнча кеңеш курат. Hazreti Umar söz alıp mınday deydi: O Allah'tın elçisi, eğer Allah al jaka baruğa buyruk bergen bolsa, barışыңыз gerek. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, мен Аллахтан бул тууралуу эч кандай буйрук ала элекмин. Ошол үчүн силердин көз карашыңарды уккум келди дейт. Анда Hazreti Umar, о Аллахтын элчиси, римдиктер саны жагынан көптүк кылат. Ал жакта бир дагы мусулман жок. Аларга азыр болушунча жакын келдик. Алар бизден сөзсүз коркушту. Туура көрсөңүз, бул жылы жерибизге кайталы. Же болбосо Аллах бул тууралуу өз буйругун билдирер деп өз оюн айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Умардын оюн туура көрүп, Табуктан ары көздөй барган эмес. Жалгыз пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам гана берилген 5 нерсе. Ислам кошууну Табукта турган мезгилде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тахажжуд түн ортосунда окулган намаз. Намазын окугандан кийин жанындагы сахабаларына мындай дейт: Мурда эч бир пайгамбарга берилбеген 5 нерсе мага берилди. Биринчи, менден мурун келген пайгамбарлардын ар бири өзүнүн калкына гана келген. Мен болсо бардык адамзатка жиберилдим. Экинчи, жер бетинин баары мага мечит, намаз окуучу жай жана тазалык себеби кылынды. Ошол үчүн кайда болсом дагы намаз убактысы киргенде суу табылбаса, таяммум менен намазымды окуй берем. Үммөтүмдөн ким болсо дагы намаз убактысы киргенде каерде болсо ошол жерде намазын окусун. Менден мурунку пайгамбарлардын эч бирисине мындай сый жакшылык берилген эмес. Алар намаздарын ибадатканада гана кыла алышчу. Үчүнчү,
Олжолор мага адал кылынды. Менден мурунку эч бир пайгамбарга олжолор адал эмес болчу. 4. Мага шафаат кылуу даражасы берилди. 5. Мага бир ай алыстыктагы душмандарымдын жүрөгүнө корку салууга эрк берилди. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Халид бин Валидти Дууматул Жандалга жибериши, Табуктан ары барбоого чечим кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Халид бин Валидти Дууматул Жандалдагы киндалардын падышасы христиан Укайдир бин Абдул Маликке жибергиси келет. Азирети Халид: "О Аллахтын элчиси, мен кеңирсип жаткан чөлдөн аны кантип табам?" деп сурайт. "Сен аны сөзсүз элик уулап жүргөн жеринен таап кармайсың. Кармаганыңда өлтүрбөстөн мага алып кел." 400 атчандан турган кол менен Азирети Халид Укайдирди кармап келүү үчүн жөнөп кетет. Ал Дууматул Жандал тарапка барса, чын эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эликке аңчылык кылып жүрүптүр. Аны дароо кармап, иниси менен чогуу пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдына алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны исламга чакырат. Алар кабыл алышпайт. Бирок салык төлөп турууну кабыл алышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды ушул шарт менен бош кое берет. Айла өкүмдарынын пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келиши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Табуктан кетелекте айла өкүмдары Юханна бин Руба келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен тынчтык келишимин түзүп, салык берүүнү сунуш кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сунушту кабыл алат. Андан кийин Шам өлкөлөрүнөн Жарба жана Азрух жөөттөрү да келишип, салык берип турууну кабылдашып, ислам мамлекетинин бийлик астына киришкени тууралуу бүтүмгө кол коюшат. Аз гана тамактын бүткүл кошуунга жетиши, Табуктан кетүүгө камданышып жатканда мусулмандардын дээрлик бардыгынын азыгы түгөнүп калган эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам минген төөлөрүн союуга уруксат сурашат. Алгач пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уруксат берет. Бирок кийин Азирети Умардын төөлөр союлуп кетсе, минерге унаа калбай кыйналабыз деген сунушу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекет дуасын кылууга макул болот. Сахабалар колдорунда бар болгон азыктарын алып келишип, бир дастаркондун үстүнө коюшат. Чогулган нерсе 3-4 килограмм чамасында өтө эле аз болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дааратын алып 2 рекет намаз окуйт. Анан азык-түлүктөрдүн берекеттенүүсү үчүн дуа кылат. Дуасын бүтүрөрү менен мусулмандарга идиштериңерди алып келиле дейт. Баары алып келип, азыктан каалашынча алышат. Тамак баарына жетет. Кийин жайылган дастарконду карашканда мурдагы азыктын эч кемибей ошол бойдон турганына күбө болушат. Табуктан кайтуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Табукта 20 күнчө тургандан кийин сахабалар менен Табуктан Мадинаны көздөй жөнөшөт. Ушул учурда Алла Таала кошуундагы 200-дүлөрдүн түн жамынып, ага кол саларын билдирет. Ушул себептүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айлана чөйрөсүн жакшылап байкап келе жатты. Бир маалда караңгы киргенде бир нече адамдын өзүн көздөй жылып келатканын көрөт. Булар касчылык кылууну пландашкан 200-дүлөр эле. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам тар жылганын ичинде өлтүргөнү келишкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо артында келе жаткан Азирети Хузайфага ишарат кылат. Азирети Хузайфа аларды көздөй атырылып: "Эй Аллахтын душмандары!" деп бакырат. 200-дүлөр анын үнүнөн жүрөктөрү түшүп, кошуунга аралашып кетишет. 200-дүлөргө аябай жини келген Азирети Усайд бин Худайр алардын баштарын кыя чабууга пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам уруксат сурайт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эл бутпарастар менен согуш бүткөндө Мухаммед сахабаларын өлтүрө баштады деп сөз кылат. Тим кой аларды дейт. О Аллахтын элчиси, алар сенин сахабаларың эмес да. Тилдери менен күбөлүк келмесин келтиришип, мусулманбыз деп жатышкан соң аларга тие албайбыз. Дырар мечити. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
Tabuk soguşuna daярданып жаткан кезде Куба айылынын 200'lülері келип, "О, Аллахтын элчиси, жамгырлуу, суук түндөрдө оорукчал жана узак жерге бара албагандар намаз окуса деп мечит курдук. Мечитибизге келип намаз окуп берүүңдү өтүнөбүз" деп сунуш кылышкан эле. Алардын түпкү максаттары мечитке мусулмандарды чакырып, өздөрүнүн бузук ойлорун жайуу жана мусулмандарды бөлүп жаруу болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын ой максаттарын башта билген эмес. Ошондуктан азыр Табукка аттанганы жатам. Сапардан кайтсак жана Аллах уруксат берсе, мечитиңерге бир күнү келебиз деп убада берип койгон эле. Табуктан Мадинага кайтып келе жатканда алар баягы убаданы аткаруусун талап кылышты. Бирок Алла Таала алардын арамза ой пикирин сүйүктүү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам билдирген аяттарды түшүрдү. Дагы ушундай адамдар бар. Алар момундарга зыян келтирүү, каапырдыкты күчөтүп жана момундар ортосун бөлүп жаруу, ошондой эле алдыда Аллах жана анын пайгамбарына каршы согушкан бирөөнү күтүү үчүн мечит куруп алышкан. Дагы биз жалаң жакшылыкты гана каалаган элек деп ант айтышет. Аллах алардын шек күмөнсүз жалганчылар экендигине күбөлүк берет. О Мухаммед, эч качан ал мечитте намазга турбагын. Биринчи күндөн тартып такыбалык негизинде курулган мечит бар. Сенин ошондо турушуң ылайык. Анда тазалыкты сүйө турган адамдар бар. Аллах болсо өздөрүн ар дайым таза тутуучуларды сүйөт. Анан бул курулуштарын Аллахтан коркуу жана анын ыраазычылыгынын негизинде курган адам жакшыраакты же курулуштарын кемирилип бара жаткан жар жакасына салып алып, ошол себептүү өзү да тозоготуна кулаган адамбы? Аллах мындай заалым коомду туура жолго баштабайт. Курган курулуштарынын бузуп ташталышы алардын көңүлдөрүндө шек күмөн болуп калат. Бирок жүрөктөрү жарылып, жандары чыгып кетсе гана шек күмөндөрү да жок болот. Аллах билүүчү, даанышман. Бул аяттар түшкөндөн кийин Малик бин Дукшин менен Асым бин Адиди чакырып төмөнкү буйругун берет. Калкы залим болгон ошол мечитке барып, талкалап өрттөп салгыла. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу дароо аткарылып, Куранда Масжиди Дырар, зыяндуу мечит деп эскерилген ал мечит жок кылынган. Мадинага келүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага жакындап калганда сахабаларына мындай дейт: Мадинада кээ бир адамдар бар. Силер басып өткөн ар бир жылгада силер менен бирге жүрүшкөнсүдө. Сахабалар сурашат: "О Аллахтын элчиси, алар Мадинада туруп кандайча биз менен чогуу болушат?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындайча жооп берди: "Алар аргасыз болгондуктан гана Мадинада калышкан. Аллах ыйык китебинде айтып жатпайбы? Мусулмандардын баары чогуусу менен согушка чыга алышпайт. Демек, алардын ар бир тайпасынан бир тобу гана чыгышсын. Айрымдары дин шарият илимдерин терең үйрөнүп, калкына кайтып келген кезде аларды Аллахтан айбыктыруу үчүн калышсын. Муну менен мусулмандар жаман иштерден алыс калышат. Аллахка ант кылып айтамын, ал адамдардын дубалары душманга карата курал жарактан да күчтүү таасир кылат." Мадинага жакын келип калышканда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд тоосун карап мындай деген: "О кайран Ухуд тоосу, ал бизди сүйөт, биз да аны сүйөбүз." Ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошууну менен машакаттуу сапардан кийин Рамазан айында Мадинага кайтып келет. Мадина калкы жаш кары дебей жабыла чыгышып, Саниятул Вада белесинен Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам кубанычтуу маанайда тосуп алышат. Чоң ийгилик. Ислам кошууну Табукта эч ким менен согушкан эмес. Бирок көп сандагы мусулмандардын ушундай кыйын шартта алыскы Табукка аттанып баруусунун өзү эле чоң ийгилик болгону анык. Анткени бул жортуулуга чыгуу менен алар ошол доордун эң күчтүү мамлекеттердин бири болгон Византия императорлугун коркутуп коюшкан жана ислам мамлекетинин күчүн жарыялашкан.
жер бетине батпай калган 3 адам Hazreti Kaab bin Malik, Murara bin Rabi жана Хилал bin Уммая üçөө ыйманы күчтүү мусулмандардан эле. Бирок башта айтып өткөнүбүздөй, üçөө тең эч кандай себепсиз согушка катышпай, кайдыгерликтен улам Мадинада калышкан. Hazreti Kaab bin Malik болсо, ансарлардын Хазраш уруусунан акын адам болчу. Акаба антташуусуна катышкан, исламга ырлары менен дем берген ыкыластуу адам эле. Ал Табук жортуулуна чейин Бадырдан башка бардык согуштарда болгон. Кала берсе, Ухуд согушундагы кыйын кезеңде пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам туулгасынын астындагы нурдуу көзүнөн таанып, сахабаларга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү экенин кыйкырып айтып, мусулмандардын кайрадан өзүнө келишине чоң салым кошкон. Жана ошол күнү 11 жеринен жаракат алган болчу. Ал эми Азирети Мурара бин Раби менен Азирети Хилал бин Уммаяда улуу Бадыр согушуна катышкандардан, адеп ахлакта үлгүлүү улуу сахабалардан эле. Анда бул үчөө неге Табуктан калышты? Кааб бин Маликтин өз оозунан уксак төмөнкүчө. Аллахтын элчиси буйрук бергенде бардык мусулмандар согушка даярданышты. Бул мөмүндөр тегиз бышкан, адамдын эс алып жаткысы келип турган мезгил эле. Мен болсо эртең менен даярдана баштасам да, кийинчерээк даярданып жетишип алам деп ойлоп, кечинде үйгө кайтып келдим. Ошентип кайдыгерлик менен бир нече күндү өткөзүпмүн. Акыры баары даяр болуп, бир күнү таң саарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сахабалар сапарга аттанып жөнөп кетишти. Мен али сапар дайындыгымды бүтүрө элек болчумун. Ошондуктан 1-2 күндөн кийин аркасынан кууп жетип алам деп ойлодум. Ошентип шалаакылыгымдын айынан согуштан калдым. Улам эртеңдеп жатып, убакыттын кандайча өтүп кеткенин билбей калыптырмын. Абдан бушайманмын. Калган экөө дагы так эле ушундай шалаакылыктан улам согушка бара алышпай калышканы болбосо, ойлорунда эч бир жаман ниет жок эле. Канткен күндө да алар чоң бир сыноого кабылып, жан дүйнөлөрү кыйнала баштайт. Кечирим сурап келишкенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кайтып келгенде, согушка катышпагандар келип, ар кайсы шылтоолорду айтып, кечирим сурашат. Булардын саны 80ге жакын болчу. Бирок жогоруда айтылган 3 мусулман болгонун болгондой айтышты. Жалган сүйлөшкөн жок. Алла Тааланын кечиримин күтүшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйык кабар келгенге чейин күтө тургула деп башка сахабалардын бул 3 киши менен сүйлөшүүсүнө тыюу салат. Эми алар менен керек болсо жакын туугандары да сүйлөшпөй калышты. Саламдарына да жооп бербей калышкан. Бул 3 сахабага кең дүйнө тар боло баштаган. 50 күнгө чейин эч ким алар менен сүйлөшкөн эмес. Бул 3 сахаба күнү түнү ыйлай турган болушту. Ошол учурда Гассан өкүмдары христиан дининдеги Жабала бин Айхамдан Азирети Кааб бин Маликке кат келет. Укканыма караганда, кожоюнуң сага кысым көрсөтүп жатыптыр. Кел, андан көрө бизге кошул. Биз сенин кадырыңды билебиз. Сыйлап тосуп алабыз. Азирети Кааб катты окугандан кийин, бул дагы Аллахтын бир сыноосу деп катты тытып туруп өрттөп жиберет. Муну менен ал пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам берилгендигин далилдеген. 40 күн өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир тыюу салат. Булар аялдарына да жакындашпасын. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругун уккан бул 3 сахаба аялдарын төркүндөрүнө жибергенге аргасыз болушат. Бул чынында абдан чоң сыноо болчу. Үчөөнүн бири Азирети Хилал бин Уммайя бир топ эле картайып калган адам болгондуктан өзүн өзү тейлеп кете алгыдай абалы жок болчу. Жогорку буйрук чыккан соң токтобой ыйлай берет. Жада калса анча-мынча сүт жана суудан башка эч нерсе жеп ичпей коет. Акыры анын зайыбы пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип айтат: О Аллахтын элчиси, Хилал бин Умайя өзүнүн абалын жөндөп кете албас даражада картаңчал. Кызмат кылар эч кими жок. Аны бакканыма уруксаат берерсиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Өзүңө жолобостук шарты менен баксаң болот. Анда аял сахаба айтат: О Аллахтын элчиси, анын мен тургай башкага кыбыр аргалы жок. Бул сыноого кабылгандан бери токтобой ыйлай берет.
көзү соолуп калабы деп коркомун. Күтүлгөн өкүм. Акыры бул 3 сахабанын тарткан кыйынчылыгынын 50-күнү болгондо Алла Таала алар тууралуу мына бул аятын түшүрөт. Дагы ошол согушка чыкпай, өкүмү кечиккен 3 адамды да Аллах кечирди. Анткени алар ушунчалык кыйналышты. Аларга кең жер тардык кылып, жүрөктөрү сыгылып, Аллахтын каарынан өзүнө гана тооба кылуу менен кутулуу мүмкүн экендигин түшүнүштү. Андан соң Аллах тооба кылуулары үчүн аларга тооба жолун ачты. Албетте, Аллах тообаларды кабыл кылуучу, эң мээримдүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аят түшөрү менен дароо бул 3 сахабага сүйүнчүлөрүн жөнөтөт. Алла Таала тообаларын кабыл кылгандыгын билдирет. Кабарды уккан бул сахабалар дароо саждага жыгылышат. Сүйүнүчтөрүнөн төбөлөрү көккө жетип, тар дүйнөлөрү кеңейет. Азирети Умму Гүлсүмдүн каза болушу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кызы жана Азирети Усмандын зайыбы Азирети Умму Гүлсүм хижраттын ушул 9-жылы каза болот. Жаназасын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү окуган. Азирети Умму Гүлсүм Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кыздарынын кенжеси, бир топ жылдар мурда апасы Хадиша менен чогуу мусулман болгон эле. Абдулла бин Убайдын өлүмү. Хижраттын 9-жылы Рамазан айы. Абдулла бин Убай бин Салул 200-дүүлөрдүн башчысы эле. Бул адам өлөр өлгөнчө мусулмандарды бири-бирине кайраштырып, бири-бирине тукуруп, исламды жоюу үчүн колунан келгенин кылып келген. Ошондуктан ал баштаган 200-дүүлөр тууралуу Мунафиккун деген сүрөө түшкөн. Мына ошол 200-дүүлөрдүн башчысы хижраттын 9-жылы Зулкада айында өлгөн. Абдулла бин Убай 200-дүү болсо, анын уулу Абдуллах ыйманы күчтүү, чынчыл мусулман эле. Атасы өлгөндө Абдуллах пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип: "О Аллахтын элчиси, көйнөгүңүздү берсеңиз, атамды кепин деп коеюн. Анын жаназасын окуп, ал үчүн кечирим сурасаңыз" деп суранат. Абдан таң калыштуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 200-дүүнүн душмандыгына карабастан көйнөгүн чечип берет. Жана жаназа даяр болгондо мени кабардар кылып койгула дейт. Жаназа даяр болуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазын окуйын деп жатканда, Азирети Умар артынан келип мындай дейт: "О Аллахтын элчиси, Аллах сизге 200-дүүлөрдүн жаназасын окууга тыюу салган жокпу?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күлүмсүрөп: "Аллах мага кааласаң 200-дүүлөр үчүн кечирим сура, кааласаң сураба. Мен аларды баары бир кечирбейм" деди. "Мен болгону намаз окуп коюуну эп көрдүм" дейт. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла бин Убайдын жаназасын окуп, мүрзөсүнө чейин барат. Көп өтпөй 200-дүү бойдон өлгөндөр тууралуу төмөнкү аят түшөт. Алардын бирөө өлсө, эч убакта анын жаназа намазын окубагын, жана мүрзөсүнүн үстүнө да барып турбагын. Себеби алар Аллах жана анын пайгамбарына каапыр болушту, жана моюн сунбаган абалдарында өлүштү. Албетте, Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 200-дүүгө кылган мамилесинин орчундуу себептери бар эле. Эң маанилүүсү анын айланасына топтолгон 200-дүүлөрдүн чыныгы ыйманга келишин күтүп жүргөн эле. "Көйнөгүңүздү эмнеге бердиңиз? Намазын неге түшүрөсүз?" деп сурашканда, "Мен берген көйнөк жана окуган намаз аны жаратканымдан келе турган азаптан куткара албайт. Бирок мен ушул аркылуу анын коомунан 1000 кишинин чыныгы мусулман болушун үмүт кыламын" деп жооп берет. Чынында эле Абдулла бин Убай өлгөндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы мамиле кылганын көргөн 1000 чакты 200-дүү чыныгы мусулман болот. Муну көргөн Азирети Умар айткан сөзүнө өкүнүп, Аллах жана анын элчиси албетте жакшы билет деген. Ажылыктын парз кылынышы. Исламдын 5 шартынын бири болгон ажылык хижраттын 9-жылы мына бул аяттардын түшүүсү менен парз кылынган. Албетте,
Adamdардын сыйынуусу үчүн курулган алгачкы үй Меккедеги берекелүү жана бүткүл ааламдар үчүн туура жол көрсөткүчү болгон Кааба. Анда Маками Ибрахим жана ага кирген адам ар кандай коркунучтан аман болуусу сыяктуу ачык аят белгилер бар. Ошондой эле Аллах үчүн мана ошол үйдө ажы зыярат кылуу жолго чамасы жеткен адамдардын мойнундагы милдети. Кимде ким капыр болсо, Каабаны зыярат кылуу парз экенин танса, анда албетте Аллахтын бүткүл ааламдарга муктаждыгы жок. Бул аяттар түшкөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хутба окуп, ажылыктын парз болгондугун жарыялайт. О адамдар, ажылык силерге парз кылынды, ажылык кылгыла. Азирети Абу Бакырдын ажы башчылыгына дайындалуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижраттын 9-жылы түрдүү себептерден улам өзү ажылыкка бара албай калат. Бирок Азирети Абу Бакырды мусулмандарга башчылык кылып, ажылыктын жосундарын үйрөтүүгө дайындайт. Ошону менен Азирети Абу Бакыр ажылык милдетин аткарууга дайындык көргөн 300 мусулман менен Мадинадан жолго чыгат. Бул алгачкы ажылар тобу Мадинадан узап кеткен соң пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Барат, Тауба сүрөсү түшөт. Сахабалар: "О Аллахтын элчиси, бул сүрөнү окуп берүү үчүн Абу Бакырга киши жөнөтсөңүз" деп суранат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Алини бул милдетти аткарууга дайындап, ал Меккеге жөнөр алдында мындай тапшырма берди: Барат сүрөсүнүн баш жагы болгон бул жазууну алып жөнө. Курмандык чалар күнү мусулмандар Минада жыйналган кезинде бийик добуш менен буларды элге жарыялап айт: эч бир каапыр бейишке кирбейт. Ушул жылдан баштап эч бир бутпарас ажылыкка бара албайт. Эч бир адам илгеркидей жылаңач болуп алып Каабаны зыярат кылбайт. Аллахтын элчиси менен келишим түзгөндөрдүн мурунку келишимдери келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин күчүн сактайт. Мөөнөтү белгиленбеген келишимдердин акыркы чеги 4 айда бүтөт. Буйрукту алган Азирети Али Азирети Абу Хурайра менен бирге Мадинадан аттанып, жол үстүндө Азирети Абу Бакырга жетишип, ага буйрукту кабарлайт. Алар чогуу Меккеге барып, ажылык парзын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйргандай аткарып кайтышты.